Memleketteki aktım var mende kızıl kitebim. Ona yakta Mostalip geldi, ona yakta çıkarıp veriyoruz dedi. Çıkarıp vergen жоқ. Сүйүнали Пирманов 40 жылдан бери 12 соттук жерине алма бак өстүрүп, тапкан кирешесинде тиричилигин өткөрүп келет. Бирок анын кирешеси Ош-Баткен-Исфана жолунун курулушу башталгандан тартып кескин азайган. Анткени сел суулары өтүүчү түтүктү жол куруучулар Сүйүнали Пирмановдун жерине өткөрүп коюшкан. Анын натыйжасында кум шагылга толуп, алма бактары түшүн бербей калган. Аябай сүйүнгөнбүз ушул Ош-Исфана жолу курулганда. Бирок жол бүттү, жаман эмес. Жолдун бүткөнүгө биз эч кандай каршы эмеспиз. Бирок бул жолдун азыр бизге, bizim жашоочуларга пайдасынан зыяны көбүрөөк болуп калды. Мына агроторубуз бүтүн мындай урундуда калды. Анау селыраларыбыз билбейм эмне кылыш керек. Биз башыбыз катазы каяка барышка. Бизге кулак сала турган адам барбы жокпу? Кыргыздардын представители деп кыргыз киши келди. Кыргыз кишиге келип айтсак, признавать этпеди бизди. Огороддорду басып кетти, агылдарды басып кетти, үйлөрдү басып кетти. Азыр селдин нугуну өз нугунан башка жака буруп, биздин үйлөргө буруп таштады азыр. Муну сөз түрдө азыр мына алды бир 2-3 сарайды бузуп, сарайсыз үйсүз калгандар бар мына жерде, мына көрүп атасыңар. Жолдун курулушу жүрүп жаткан учурда жергиликтүү тургундар тиешелүү жактарга сунуш менен да, даттануу менен да кайрылышкан. Бирок долбоор боюнча гана иш алып барышаарын билдиришип, элетиктерге көңүл бурган киши болгон эмес. Жаштайынан бул айылда өсүп, жаратылыш шартын жакшы түшүнгөн тургундардын пикирин эске албай, селдин көлөмүнө туура келбеген өтмөлөрдү куруп коюшканын айтышууда. Аз гана мындай ылды иш кылып койгон, буну менен эч нерсе чечилбейт да. Бул жерде азыр же бул жагына бетон куюлган эмес, цемент куюлган эмес. Бул жерге мощныйраак, жакшы чоң мост коюлуш керек деп күтүп жүргөнбүз да бизчи. А булар жолчулар бизде проектте ушундай экен деп ойлоп, эч кимди укпайт экен. Айыл башчысында укпайт экен, башкаларды укпайт экен. Биз акимдерге чейин кайрылдык, кат жүзүндө да кайрылдык. Мындан сырткары тегиз жолдо жогору ылдамдыкта жүргөн автоунааларда жол боюндагы мектепке кооптуу абал жаратууда. Кокусунан автокырсык болуп кетсе, түз эле мектептин имаратына урулат дешет мугалимдер. Жалпы 45 окуучу билим алган бул мектептин айланасында жол белгилери да коюлбаптыр. Окуучулардын коопсуздугу үчүн жол четине атайын тосмолорду куруу зарыл эле дейт мектеп мугалими. Мына ошол окуучулардын коопсуздугун сакташ үчүн мына ушул чоң жолдун боюна кичине бир тоскоолдуктарды коюш керек эле. Негедир коюлбады. Мектеп турбайбы? Мектеп бардыгына белгилүү ушул жерде мектеп бар экени. Өздөрү билип дагы ошол жерге бардыра койсо болот эле да. Аны койбоду. Эми билбейбиз кимге кайрылабыз, ким коюп берет бизге. Жогорудагы маселелер боюнча Ош-Баткен-Исфана автомобиль жолдор башкармалыгынын башчысына кайрылганыбызда жолдун курулушун транспорт министрлигинен түзүлгөн атайын топ көзөмөл жүргүзөрүн билдирди. Ошол топ гана ал жердеги кырдаалга карата жыйынтык чыгара алат экен. Минтранстын атынан ошол топ ошол объектини көзөмөл кылат. Ошол жердеги долбоордогу каралган жумуштарды карайт. Кээ бир жерде эгерде ошол шартка туура келбей калса ошолорго өзгөртүү киргизет. Ал топ азыркы мезгилде эс алууда. Ош-Баткен-Исфана автомобиль жолдор башкармалыгынын башчысы жолдун курулушу долбоордун негизинде тыкыр изилденип курулгандыгын кошумчалады. Долбоор аркылуу болгондуктан жолдун курулушу ал жердеги жеке тараптардын менчигине зыян келтирүүсү мүмкүн эмес дейт. Курула турган жумуштар баштале электе бул жер туура эмес болуп калыптыр бир аз деп аны өзгөртүп койсо, алардын ошондой укугу бар. Бирок курулган трубалардын баардыгы долбоор боюнча курулат. Мыйзамдуу. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү. Алар селди буруп берип, мен чарбагымды саңгалак кылып таштады.